Казакстан чет өлкөгө газ жеткирүүлөрүн көбөйттү. Өткөн жылдын 10 айында 22 миллиард кубометрден ашуун көгүлтүр отун экспорттолгон. Бул 2017 жылдын көрсөткүчү менен салыштырганда 14,5%га көп. Экспорттун өсүшү Орусия менен Кытайга жеткирүүлөрдүн санына байланыштуу. Түндүктөгү кошуна өлкө 7,5 миллиард кубометрден ашуун газ сатып алса, өлкөнүн чыгышындагы мамлекет экспорт көлөмүн 7 эсеге көбөйткөн. Казакстан Республикасынын энергетика министрлигинин маалыматы боюнча 2018 жылы Кытайга 5 миллиард 800 миллион кубометр газ сатылган. Азербайжан менен Кыргызстанга да чакан жеткирүүлөр жасалууда. Жалпысынан үстүбүздөгү мезгилде Казакстан 1 миллиард 700 миллион долларлык газ сатты. Эскерте кетсек, Казакстан дүйнөдөгү табигый газ корлору боюнча 22-чи, ал эми КМШ өлкөлөрүнүн ичинде 3-чү орунду ээлейт. Павлодар менен Омсктун ортосунда соода-экономикалык байланыш бекемдөөдө. Өткөн жылы эки чек аралаш аймактын ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү бир нече эсеге өскөн. Буга биргелешкен ишканалардын көп санда курулушу оң таасирин тийгизди. Жакында орусиялык ишкерлер делегациясы Павлодарга атайын сапар менен келишти. Алар инновациялык ишканалардын турмуш тиричилиги менен таанышты. Биз товар жүгүртүүнү аз дегенде 15%га жогорулатууну мерчемдеп жатабыз. Биздин эсептөөлөр боюнча товар жүгүртүү көлөмү 20%га чейин өсүшү керек. Анын ичинде Орусия Федерациясына экспорт да бар. Омск облусунун тышкы соода жүгүртүүсүнүн 30%ы Казакстанга тиешелүү. Ал эми Павлодар облусунун ишканалары наркы 1 миллиард доллардан ашкан өнүм түрлөрүн Орусияга жеткирген. Азыркы тапта экспорт көлөмү 27%га өскөн. Мы хотели бы развить поставки сельскохозяйственных. Биз павлодардык чарбачылыктар үчүн айыл чарба техникаларын өткөрүү жолдорун өнүктүрсөк дейбиз. Айыл чарба өнүмдөрүн иштетүүчү ишканаларды куруп, кээ бир азык түлүк түрлөрү менен алмашуу жагын да ойлонуштурабыз. Возможно, какой-то обмен сельхозпродукцией. Эки өлкөнүн ортосунда машина куруу, химия жана агро өнөр жай комплекси тармагында кызматташтык орногон. Орусия тарап келечекте курал жасоо боюнча узак мезгилдүү өнөктөштүк орнотууну сунуштады. Речь может идти и о создании совместных. Бул жерде эки тарапка орток, биргелешкен ишканалар туурасында сөз козголуп жатат. Мисалы, куралдарды жыйнактоо өндүрүшүн Казакстанда, анын ичинде Павлодар аймагында курууга мүмкүнчүлүк бар. Павлодардын полипропилен заводунун рынокто өз орду бар. Атаандаштыкка жөндөмдүү өнүмгө алыскы жана жакынкы чет өлкөдөн суроо талап жогору. Алдыдагы убакытта аталган ишкана аймактын экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн мындан ары күчөтөт. Жалпы экологиялык Биздин өнүм экологиялык жактан таза жана сапаты мыкты. Ошондуктан биздин товарларга чет өлкөлөрдө суроо талап жогору. Өнүмдөрдүн 35%ы Орусияга, 15%ы жакынкы чет өлкөлөргө. Тагыраак айтканда Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстанга жиберилет. сураныч өтө үлкөн. Жакында жаңы технологиялык желе ишке кошулду. Анын натыйжасында экспорттук мүмкүнчүлүктөрү жогорку өнүм метил, трет, бутил эфири менен полипропилен пайда болот. Бул жерде 500 килограммдан баштап сыйымдуулугу 60 тонналык көлөмдөгү салмакты көтөрө турган контейнерлер жасалат. Ар түрдүү өлчөмдөгү каптар жылына 1 миллион 200 даана чыгарылат. Ишкана келечекте өндүрүш кубаттуулугун жогорулатууну көздөп жатат. Түркия Казакстанга көп инвестиция салууда. Анадолунун ишкерлери азыр Казакстанда органикалык айыл чарба өнүмдөрүн өндүрүп, коңшу мамлекеттерге экспорттоону көздөп жатышат. Бул тандоолор жөн жерден эмес. Казакстандын топурагы кунарлуу. Көп жер семирткичтер колдонулбайт. Түрк инвесторлору Астана эл аралык каржы борбору жана Анкара өндүрүш палатасы уюштурган жыйында биргеликте иштөөгө кызыктар экенин билдиришти. Чет өлкөлүк ишкердик топко уюмдун кызматы жана ал жердеги жеңилдиктер тууралуу маалымат берилди. Казакстанның yüz ölçümü çok büyük. Казакстанда органикалык айыл чарба өндүрүшүн баштап, аны дүйнөлүк брендке айландырууну каалайбыз. Өлкөңөрдө жер жетиштүү, топурагы кунарлуу. Бул мол жана сапаттуу түшүмдүн кепили. Ошондой эле мунай химия өнөр жайына да көңүл бөлүүнү мерчемдеп жатабыз. Аталган эки тармак боюнча Казакстанда мүмкүнчүлүктөр арбын. Мындан башка чет өлкөлүк инвесторлордун укугу болушунча корголгон. Бул чечим кабыл алуубузга оң таасир берген факторлордун бири. Тажикстан менен Өзбекстандын карым-катнашы жакындай түштү. Өлкөлөрдүн ортосундагы чек арада жаңы көзөмөл өткөрмө бекети ачылды. Бул 17-чи пункт. Ал Гисар менен Узун шаарларын байланыштырат. Мейрам Курбонова агасы менен чанда жолукчу. Эми күндө барууга мүмкүнчүлүк пайда болду.
Мен мындан 35 жыл мурун турмушка чыгып, Гисарга конуш которгом. Кийин Совет өкмөтү ыдырап, чек аралар жабылды. Тажикстанга баруу үчүн виза алып, жүздөгөн чакырымдарды багындыруу керек болгон. Эми чек араны кесип өтүү үчүн болгону күбөлүк гана жетиштүү. Жаңы бекет аркылуу алгач Тажик аймагына өзбек аксакалдары кадам таштады. Бул байрам жудам чыройлуу. Өзбек менен тажик бийлери абдан окшош келет. Кыймылдарында бир аз өзгөчөлүк бар. Чек аранын ачылышы бири-бирибизге байма-бай каттап, тажрыйба алмашуунун мүмкүнчүлүктөрүн түзүп жатат. Мен Бабатак сельсоветинин жашоочусумун. Кыш мезгилинде калың кар басып, районубузга алып бара турган ашуу жабык болот. Үйдөгүлөр ооруга чалдыгып калса, күтүүдөн башка арга калбайт. Эми Гисарга барып дарылануу мүмкүнчүлүгү пайда болуп жатат. Серепчилердин айтымында, чек арадагы жаңы көзөмөл өткөрмө бекети башка пункттардын милдетин азайтып, тараптардын ортосундагы товар жүгүртүүсүн кеңейтүүгө чоң түрткү берет. Ишкердиктин негиздери жаштардын арасында бизнестин жигердүүлүгүн жогорулатып, инновациялык стартап долбоорлорду киргизүү. Тажикстанда маркетинг адистери менен экономикалык багыттагы жогорку окуу жайлардын мугалимдери жана студенттердин билимин жогорулатууга арналган тренингдер уюштурулду. Окутуу семинарынын максаты өз ишин жогорку деңгээлде ишке ашырып жүргөн ишкерлердин ийгилик ачкычы тууралуу жаштар менен бөлүшүү. Тажрыйбалуу адистерден сабак алып, бизнес негиздери сырларын өздөштүрүү. Ал үчүн керектүү маалымат менен алмашып, жеке ишин багыт берүү. Курстарды уюштурган жаш ишкерлер клубунун өкүлдөрүнүн айтымында, жеке ишин жаңыдан баштаган жана тажрыйбалуу бизнесмендердин кесиптик билимин жогорулатуу үчүн Тажикстанда Биркен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын биргеликте түзүлгөн атайын жол картасы ишке ашырылууда. Цель дорожной карты заключается в обучении молодежи поэтапно от зарождения идеи. Жол картасынын башкы көздөгөн максаты жаштарды ишкердик негиздерине мезгил менен акырындап үйрөтүү. Ишке ашырыла турган идеясы рынокто суроо талапка ээ жана атаандаштыкка жөндөмдүү болуусу керек. Ал үчүн маркетинг куралдарын пайдалануу зарыл. Ушуга кошо так бизнес план түзүп, ишкердик субъектисин бир терезе эрежеси боюнча туура жол жоболоштурууга билүүгө. Ошондой эле уруксат документтерин алуунун тартибине тиешелүү кеңеш беребиз. Ишкердиктин өз ара айырмачылыктары, салык компенсацияларын тапшыруу жана ишке ашыруу баасын эсептөөгө үйрөтүү. Правильной сдачи налогов, электронной сдачи отчетов. Дүйнөгө илим, ал эми илимге аял керек. Астанада ушундай аталышта дебат уюштурулду. Жарандык коом өкүлдөрү, белгилүү маданият ишмерлери, ийгиликтүү назик жандар, гендердик саясат жана аялдарды жумуш менен болушунча камсыз кылуу маселелери боюнча пикир алмашышты. Ошондой эле аялдардын илимдеги жигердүүлүгү менен ролун жогорулатуу да күндүн негизги темасына айланды. Кызуу талкууга түшкөн иш-чараны Казакстандагы Франция элчилиги уюштурду. Посольство Франции уже год назад создала клуб франко-говорящих женщин в Астане, не только в Астане. Франция элчилигинде мындан бир жыл мурун Астанада жана Казакстандын башка аймактарындагы француз тилинде сүйлөгөн аялдардын клубу ачылган. Жылына бир нече жолу алардын башын бириктирип, өзөктүү маселелерди талкууга салабыз. Бул жолу аял жана илим темасын тандап алдык. Негизинен изилдөө иши менен инженер сыяктуу адистиктердеги аялдардын үлүшүн талдайбыз. Например, работают как исследователи или работают как инженеры. Биркен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын маалыматы боюнча, дүйнөдө назик жандардын 2% гана доктор даражасын алган. Улуттук илим өкүлдөрүнүн баяндамасына ылайык, Казакстанда 2018 жылы жаратылыш таануу жана гуманитардык илим тармактарында 1637 аял доктор даражасына ээ. Адистердин айтымында, өлкөдө аялдарды илимге тартуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Казакстандык археологиянын жаңы ийгиликтери Москва мамлекеттик университетинин окуу программасына кошулду. Бул Берел мүрзөлөрүндө казакстандык окумуштуулар ачкан уникалдуу жаңылыктарга тиешелүү. Аны тапкан Зейнола Самашев жана археолог Абдеш Телеубаев Москва мамлекеттик университетинде Улуу Таладагы сак маданиятынын эстеликтери тууралуу дарс окушту. Казакстандык археологдордун дарстары Москвада Улуу Тала алтыны көргөзмөсүнүн ачылышына карай уюштурулган. Берел мүрзөсү сак доорунан сакталган тарыхый эстелик. Ал
жырткыч стилинде жасалган заттардын аркасында бүткүл дүйнөгө белгилүү болду. Берел бейитиндеги муз баскан мүрзөлөрдүн бере турган маалыматтары да өзгөчө. Ушул муздун натыйжасында кийим, ат жабдыктары, жыгач буюмдары, тери менен кийизден жасалган заттар чирибестен жакшы сакталган. Ең мыкты былтырғы жылғы табыстар. Биз орусиялыктарды казакстандык археологдордун жаңы жетишкендиктери менен тааныштыргыбыз келет. Айрыкча Евразиянын борборунда табылган табылгаларды көрсөткүбүз келет. Ушулардын бардыгы Москвадагы Улуу Тала алтыны көргөзмөсүнө коюлат. Аталган баалуулуктар тууралуу биз Москва мамлекеттик университетинде дарста айтып өттүк. Бул биз үчүн, жергиликтүү окумуштуулар, мугалимдер жана студенттер үчүн пайдалуу болот. Это находка, во-первых, очень ценного погребения. Интересно. Бул өтө баалуу илимий жаңылык. 11-чи Берел коргону. Жалпы бардык көрүстөндөр кызык, бирок 11-чи көрүстөндүн орду бөлөк. Бул ак сөөк жер деген мүрзө. Аны менен бирге аттарын да көмүшкөн. Скиф, Сибир, жырткыч стилинде жасалган окумуштуудай экспонаттар бар. Студенттерибиз 1-чи курстан баштап Зейнолла Самашев тапкан жаңылыктарды изилдей башташат. Бул Казакстан археологиясынын чоң ийгилиги. Москвада Улуу Тала алтыны көргөзмөсү өттү. Анда казакстандык археологдордун уникалдуу ийгиликтери көпчүлүктүн назарына сунушталып, адистердин жогорку кызыгуусун жаратты. Экспозицияда Берел, Шиликти жана Елеке сазы коргондорунда табылган жасалгалар, курал-жарак менен турмуштук буюмдар бар. Чыгыш Казакстан облусундагы ушул мүрзөлөрдү археологдор Берелдеги падышалар аянты деп аташат. Это памятники, которые показывают очень древние. Бул Чыгыш Казакстан аймагында жашаган элдердин байыркы тарыхый түп тамырын, ушул маданияттын терең эстетикалык негизин көрсөткөн эстеликтер. 1-чи даражадагы эстеликтер деп айтсак ашыкча болбойт. Алар адамзаттын бүткүл маданиятын байытып, тарыхый жана эстетикалык жактан алып караганда жогорку кызыгуу жаратат. Я бы сказал, очень большой интерес и исторический, и эстетический. Артефакттарга орусиялык адистер мурунтан кызыгып келишкен. Көргөзмөнүн негизги экспонаттарынын бири 2003-жылы Шиликтиден табылып, калыбына келтирилген алтын адам экспонаты. Ал Елеке сазы коргонунда табылган. Серепчилердин божомолу боюнча, алар мукабасы калың тарыхтын жаңы барагын ачат. Династиялык жоокердин бардык кийимдери майда алтын мончок жана кооз жасалгалар менен кооздолгон. Окумуштуулардын пикири боюнча, байыркы чеберлердин колунан чыккан уникалдуу эмгектер ошол доордун жогорку деңгээлде өнүккөн маданиятын көрсөтөт. Для пайки этих вещей Бул буюмдарды бири-бирине жабыштыруу үчүн ийненин көзүндөй гана өлчөмү бар данекердегич курал менен 1050-1100 градус температура керек болгон. Башкача айтканда, бул Казакстандын металлургтары болжол менен 2800 жыл мурун микро денекердегич менен иш алып баргандыгын билдирет. Они обладали приемами микропайки. Берел жылкысынын сөөгү тартылган зооттун калыбына келтирилген нускасы адистерди абдан кызыктырды. Ошол доордогу экспонаттардын оймо чиймелерине карап, Тарбагатайдан баштап Алтайга чейинки көчмөндөрдүн орток руханий негизи болгонун айтууга болот. Түрк дүйнөсүнүн бешиги катары саналган бул аймактын казак тарыхы үчүн гана эмес, Евразиядагы башка элдер үчүн да мааниси жогору. Экспозиция, она может быть не такая большая, но очень значимая. Бул өтө чоң болбогону менен абдан маанилүү экспозиция деп айтууга болот. Евразия мейкиндиги арасында эң биринчи Казакстан аймагында 1000 жылдыктар бою калыптанган бай тарыхый маданий мурасты көрсөтүп жатат. Чыгыш Казакстан облусундагы Берел коргондорунан табылган артефакттардын бүткүл дүйнө боюнча альтернативасы жок. Берельских курганов Восточно-Казахстанской области, они уникальны. Безусловно, это подлинные шедевры. Албетте, бул чыныгы шедевр жана алардын табылышы Казакстандагы заманбап археологиянын өнүгүү деңгээлин көрсөттү. Окумуштуулар, археологдор, калыбына келтирүүчүлөрдүн үзүрлүү эмгегинин аркасында москвалыктар менен шаар коноктору сак маданиятынын элиталык эстеликтерин, тала ээлеринин жашоосун көрүштү. Властелинов степи. Улуу Тала алтыны көргөзмөсү жалган Куран айынын 24-нө чейин уланат. Бирок коомчулуктун кызыгуусуна байланыштуу уюштуруучулар анын убактысын узартышы мүмкүн. Сейрек китептер жана кол жазмалар улуттук борборунда 11 000ге жакын өзгөчө басылма бар. Астананын жаңы имаратында жайгашкан байыркы жазмалар өткөндөн кабар берет. Ар биринин өзүнө тиешелүү өзгөчө жана терең тарыхы бар. Бул бир гана китептер эмес, 12-15 кылымдарда сакталган кол жазмалар. Это книжные издания, старинные коллекции,
Бул китеп басылмалары негизинен эски архивдик документтер берилмелери, картографиялык видео материалдар жана мультимедиалык фонддун жыйынтыгы. Негизинен Казакстан Республикасынын өткөнүнө тиешелүү маалыматтар базасы десе да болот. Ошондуктан ушул сейрек китептер менен кол жазмалар борборунда маданий руханий баалуулуктарыбызды изилдөөгө тиешелүү баалуу эмгектер жыйналган. Истории духовной культуры Казахстана. Улуттук борбордун төрүнөн орун алган өзгөчө экспонаттар менен каалаган адам жакындан таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ал үчүн көрүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн бул жерде электрондук окуу залы каралган. Акыркы убакытта таанып билүүчүлүк эмгектерге кызыгуу окумуштуулар студенттер менен бирге башка да казакстандыктардын арасында өсүп келе жатканы байкалат. У нас есть электронный каталог Рабис. Все поступающие книги мы... Бизде Рабис деп аталган электрондук каталог бар. Бул жерде келип түшкөн бардык китептер ушул жыйнакка киргизилип, окурмандын назарына сунушталды. Каалаган окурман өзүнө кызыктуу болгон темада мыкты адабиятын эч кандай кыйынчылыксыз таба алат. Биздин фонддо дагы 500 миңге жакын эмгек электрондук форматка өткөрүлүп, фонддо сакталууда. Бул жерде Сауд Арабиясынын элчилиги белекке берген жазмалар жайгашкан. Ал жерде ислам мамлекеттеринин окумуштууларынын эмгектери бар. Дискте араб тили, маданияты, адабияты жана грамматикасы болушунча камтылган. В диске собрана вся история арабского языка, их культура, литература, грамматика. Байыркы басылмалар электрондук базанын тизмесине кирүүдөн мурун атайын химиялык биологиялык лабораториянын реставрация жана консервация жараянынын 4-чү этабынан өтөт. Как книга к нам поступает, мы ее обеззараживаем. После этого... Бизге түшкөн китеп биринчи толук залалсыздандырылат. Кийин ал механикалык жактан иштелет. Андан соң ал реставраторлордун колуна тиет. Алар аны тыкыр изилдеп талдашат. pH деңгээлин аныктап, китепти болушунча калыбына келтирүү жумушуна киришет. Реставратор эскирген китепке жаңы дем берүү үчүн кемчиликтерин оңдоп, калыбына келтирүү менен бирге маалыматтык жана көркөм баалуулуктарын сактап жаңырта билүүсү керек. Эң сейрек дааналары баалуулуктарын жоготуп албашы үчүн атайын микрофишаларда сакталарын белгилей кетүү керек. Уникальность этой микрофиши в том, что ее можно хранить до 500 лет. Бул микрофишалардын башкы артыкчылыгы ал жердеги материал 500 жылга чейин сакталат. Микрофишаларды даярдоо үчүн биз даяр китепти компьютерге жүктөйбүз. Көчүрүлгөн эмгектин канча беттен турары белгилүү болот. Кийин аны калыптанган микрофишага толук салабыз. Кийин ал аныктагыч блокко жиберилип, биз даяр микрофиша алабыз. Вставляется в проявочный блок, и на выходе мы уже получаем готовую микрофишу. 2019 жылдын башынан сейрек китептер жана кол жазмалар борборунда эскилиги жеткен 100дөн ашуун эмгек санариптештирилген. Эң башкысы аларды санариптик системага өткөрүү дүйнөнүн каалаган бурчундагы окурмандарга жеткиликтүү кылат. Көпчүлүгү араб, фарс, байыркы түрк, чагатай жана байыркы славян тилдериндеги баалуу жазмалар менен китептер кызыктырат. Казакстандык кыздар түзгөн Гүлдөр би ансамбли АКШ сахналарында өз өнөрлөрүн көрсөтүп, көрүүчүлөрдүн жогорку баасына ээ болду. Бүгүнкү күндө жамаат элдик бийлерин аткаруу аркылуу туулган жерине болгон сүйүүсүн көрсөтүп жатышат. Мындан 2 жыл мурда Гүлдөр тобу Дүйнөлүк банктын штаб-квартирасында өткөн Евразия күндөрү фестивалында биринчи аккуу бийин көрсөтүшкөн. Улуттук банкте ар жыл сайын фестиваль. Улуттук банкта жыл сайын фестиваль өтөт. Фестивалда биз өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтөбүз. Биздин казак элдик салттуу маданиятын ушул жерде көрсөтүү биз үчүн чоң сыймык. Көрсөтүү биз үчүн үлкен кубаныч. Гүлдөр жамааты элдик бийлерди аткаруу аркылуу казак элинин руханий байлыгын, каада салтын жана табиятынын кооздугун коомчулукка жогорку чеберчилик менен жеткиришти. Казакстандык улуу композиторлор Нургиса Тилендиев менен Шамши Калдаяковдун ырына аткарылган бийлер да көрүүчүлөрдү таң калтырды. Для нас большая честь, огромная честь представлять казахское творчество. Казак чыгармачылыгын, табият, талаа сулуулугун бий кыймылдары аркылуу жеткирүү биз үчүн чоң сыймык. Эл аралык фестивалдарда Казакстандын намысын коргоп жатканыбызга кубанычтабыз. Природы, степей. Для нас огромная честь представлять Казахстан на международных фестивалях. Азыр кыздар белгилүү казак өсү ата толгау ыргагына жаңы бий даярдоо үстүндө. АКШда түзүлгөн бала ууса балдар хору менен бирге Нооруз майрамына арналган салтанаттуу иш-чарада өз өнөрлөрүн тартуулашат.